Республикасының президентінің қатысуымен Қырғыз Республикасының Қауіпсіздік кеңеші болып өтті. Қауіпсіздік кеңешінде негізгі мәселе алдыда бола тұрған 4 октябрь Қырғыз Республикасының Жоғарғы кеңешінде депутаттарды шайлау бойынша болып өтті. Ошол жерде өзгөчө кырдаалдар министрлигине бир топ милдеттер жүктөлдү. Кайсы милдеттер? Бул биринчиден ошол ар бир участкалык комиссияларда биздин жарандар барып ошол жерде добуш бере турган жерлерде өрт коопсуздугун кароо, өрт коопсуздук, техникалык коопсуздукту болтурбоо кароо боюнча ошол жерде дезинфекция иштерин жүргүзүү боюнча талаптар коюлду. Бардык региондордо, ар бир райондо, ар бир айыл өкмөттө биздин ушул кызматкерлерибиз участкалык избирательный комиссияларда өздөрүнүн ишин алып барыш керек. Бүгүнкүдөн баштап өзүнүн ишин алып барыш керек. Текшерүү иштерин, кемчиликтерди болтурбоо боюнча. Экинчиден, ошол эл көп каттап, ошол жерге келе турган элдерге жакшы шарттар түзүп берүү максатында ошол имараттын ичин, шайлоо боло турган имараттын сыртын, айланасын дезинфекциялоо боюнча иштерди алып барышыбыз.